Биз бүгүн кечеги интернет булактарында чуу козгоп элди дүрбөңгө салган ушул Кара булак айылындагы суу башы булагында турабыз. Бул жерде кечеги күндөн элдер чогулуп кичине булактын көзүнө ачабыз деп аракет кылган иштерин көрсөңүздөр болот. Жана ушундай эле ушул жердеги тургундардан дагы алып көрсөк, бул булак башка кыш мезгилинде канчалык деңгээлде суусу болгон. Азыркы учурда бул мынчалык деңгээлге чейин азайган эмес деген бул көрүнүш Кара булак айылында биринчи жолу болуп жатат. Табигый болгон булактын көзүн ачууда техникалык жолдор менен тазалоо башка иштери кооптуураак болуп эсептелет. Себеби табигый нерсени козгогондо мүмкүн суунун көзү, булактын көзү башка жактан жылып чыкпай калышы да мүмкүн да. Теректин астында суудун чыга беришинде турба көмүлгөн. Ошол бийикке көмүлүп калган. Кандай деп түшүнсө болот, эми жаратылыштагы болгон өзгөрүүлөр болуп жатабы, же кандай болуп жатат, эми муну жердин астындагы нерсени айтып болбойт эми. Кудай таала ошол булактагы суу убагынан кечипке көбүрөөк чыгып калса.